Радиосу кече бүгүн эртең программасын баштайт. Микрофондо Мереш Базлакунова. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төрөбай Зулпукаров. Төрөбай мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Сизди ушул программанын алкагында бир топтон бери маекке чакырып жүрдүм эле, бирок сиз эмнегедир өзүңүздүн позицияңызды азырынча айтпай турайынчы, карманып турайын деп келдиңиз. Мунун сыры эмнеде болгондугун кааласаңыз айтыңыз, кааласаңыз аны жайына коелук. Бирок эл өкүлдөрү мына бир аз күндөн кийин каникулга чыккан турат. Бир жыл ичинде ушул парламент кандай иштеди? Саясий жактан соңку учурда гана абдан жигердүүлүгүн көрсөтө баштады. Буга эмне түрткү болду? Эми негизи Жогорку Кеңештин депутаттарына баягы ишмердүүлүгүнө өзүнүн электораттары, өзүнүн шайлоочулары баа берет. Анан кийин коомчулукта ар түрдүү пикир бар. Парламентте өзүңүздөр билесиздер, баары жактыра бербейт. Анын үстүнө баягы парламент бул саясат ушундай жол экен, баардыгына жагынууга да мүмкүн эмес да. Ошондуктан саясий күрөш дайыма болуп турат. Ошондуктан биз негизгиси ошо парламент бул жалгыз киши эмес. 6 фракция 120 депутаттан турат. Анан кийин бир учурда бир парламенттеги бир депутаттын катачылыгын жалпы парламентке чаптап, анан кийин ошол парламентти каралаганга дагы мындай күчтөр өтө көп да. Эмне үчүн дегенде анын баарын түшүнсө болот. Парламенттик шайлоого 14 партия катышкан, анын ичинен 6 партия өткөн, анан кийин көптөгөн баягы саясаттан четтеп, же кичине алыстап калган кишилер баардыгы кайра саясатты эңсеп калат. Ошол кайрылып келүү үчүн сөзсүз ушул баягы өзүнүн каалоолору бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Жогорку Кеңешти жамандап бер десек, 2 күн 3 күн ушул кумарлануу менен жамандаганга баягы сөз жетет да. Бирок парламенттик президенттик башкаруу системасына биз 2010-жылы ошол 27-июнда өткөнбүз, жаңы конституцияны кабыл алганбыз. Ошол учурдан бери мына 5-чакырылыштын депутаттарын өзүңүздөр билесиздер. Өтө сын пикирлер 5-чакырылыштын депутаттарына өтө көп болчу да. Азыр эле мисалы үчүн мына эфирден алдын сиз менен сүйлөшүп отурганда да өзүңүз мойнуңузга алып койдуңуз. Ал жерде ушул 5-чакырылыш бул өтө күчтүү парламент болгон экен деген мына ой пикирлер бүгүнкү күндө сиздин эле оюңуз эмес, жалпы коомчулукта айтылып жүрөт да. Эмне үчүн дегенде анда азыркы 6-чакырылышка кесиптештериңиздин ишмердүүлүгүнө өтө мындай ичиңиз чыкпайт экен да, Андай эмес. Бул нерсеге мен мисалы үчүн өзүмдүн бизде регламент бар, депутаттын тутас жөнүндө мыйзам бар. Анан кийин мамлекеттик кызматкердин өзүнүн этикасы деген көптөгөн ушул бизде жоболор бар да. Биз мисалы үчүн башка бир депутатты жамандап анын ишмердүүлүгүнө баа бере турган киши эмеспиз. Жогорку Кеңештин депутатына баа бере турган бул жалпы өзүнүн шайлоочулары. Жогорку Кеңеш отчет берет. Ошондуктан мен азыр мындай так жооп берейин деп коеюн деп атам да. Ошондуктан өзүңүздөр билесиздер, биз мына 27 жыл болот быйыл эгемендүүлүгүбүзгөчү. Ошондо Кыргыз мамлекетинде биринчи жолу баягы башкы прокурорго ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселе. Негедир ушул 66-чакырылыштын депутаттарынын учуруна туура келип калыптыр. Ошол Чыңгышевдин өкмөтүнөн кийин мына Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени ушул 6-чакырылыштын депутаттары учурунда парламент кабыл алып калды. Ошол 5-6-чакырылыштын учурунда мына бир жолу баягы өзүнүн конституциядагы мөөнөтүн 6 жылдык мөөнөтүн президент өзүнүн убактысын мөөнөтүн бүтүрүп, экинчи президентке баягы өткөрүп берген учурдагы саясий учурдагы ушул учурга туура келип калды. Анан азыркы 6-чакырылыштын депутаттарына Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө, анан ар бир депутаттын ишмердүүлүгүнө убакыт, тарых өзүнүн баасын берет деген ойдомун. Айтыңызчы, негизи ушул акыркы учурда Жогорку Кеңеш чыны менен эле сиз айткандай өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө баштады да. Анан мунун себеби эмнеге байланыштуу болду? Же экс-президент Алмазбек Атамбаевдин таасиринен бошой баштады, анын таасири азайды парламентте деп айтсак болобу? Биздин Жогорку Кеңештин депутаттарынын ичинде мына Жанар Акаев дагы ушул сөздү айтып кетти. Жогорку Кеңештин депутаттары ушул ойду айтты да. Анан кийин мен ойлойм, бул ар ким ар түрдүү баа бериши мүмкүн.
Ал ой менен мен мындай кебирине макул, кебирине макул болсом, кебирине макул эмесмин дегендей. Негизгиси бул өзү негизи өткөн мезгил болчу да. Өткөн мезгил дегенде мен жогору жакта айтып кеттим, бул баягы бир президент өзүнүн конституциялык өз мөөнөтүн, 6 жылдык мөөнөтүн бүтүрүп экинчи президентке өткөрүп берди. Ошондой эле учурда, мисалы үчүн өкмөт менен бүгүнкү күндө акты кароо бийлиги менен президенттин ортосундагы баягы ортодогу мамилелер аныкталган учурда бул өзү негизи көптөгөн саясий серепчилер ар түрдүү жоромолдогон, кээ бирлери жок мындай болушу мүмкүн эмес эле десе, кээ бирлери болсо ушул сөзсүз президенттик бийлик, баягы аткаруу бийлиги, парламент негизги биздин мамлекетибиздин башында турган бийлик бутактары өздөрүнүн мамилесин аныктап алыш керек болчу деп көптөгөн эксперттер айткан да. Анан кийин аныкталды деп мен ойлойм. Бул баягы кадыресе тарыхта кайталанып келген бир саясий көрүнүштөрдүн бири болуп эсептелет. КСДП партиясы эмес, бул жогорку кеңештеги фракция мурунку президент менен мамилеси кандай болду экен? Бизде эми президент менен ортодогу мамиле кандай болгон? Мурда деле мисалы үчүн биз барып президент болуп иштеп турган учурда дагы депутаттар менен жеке мамиле, анан кийин баягы фракциянын мамилеси дегендей болгон да. Ошон үчүн бизде мына 6-чакырылышта, мурда 5-чакырылышта президент болуп турган учурда фракцияны чогултуп чакырып турчу да. Анан кийин 6-чакырылыштын депутаттарын президент болуп турганда бир дагы чакырган эмес да. Ошон үчүн жеке жолугушуулар болушу мүмкүн. Анан кийин калгандары биз мындай жеке ар бир депутат менен президенттин ортосунда мамиле кандай экен мен мындай так билбейм да. Анан президенттиктен кеткенден кийин ошол фракцияны чакырыптыр. Ал учурда мен өзүм бир баягы бизге андай маалымат жеткен жок, негедир чакырылган жокмун да. Анан кийин жогорку кеңештин депутаттары барып жолугушуп, 18-19 депутат барып жолугушуп келди. Конференцияга катыштыңызбы? Кайсыл конференция? Курултайына, КСДПнын. КСДПнын курултайына мен өзүм катышканым жок. Эмне үчүн дегенде ошол чакыруу өтө кеч келип калыптыр. Анан кийин бул эмне себептен экенин мен мындай түшүнбөй калдым да. Ошондуктан кээ бир учурда баягы чакырыш өтө кыйын болсо, баягы мындай каалоо болгон жокпу деген дагы бир ой пикирлер пайда болуп калды. Айтыңызчы, албетте бул ошо уюштуруучулуктан кетти деген дагы пикир менен айрым ошол жыйынга барбай калган сиздин кесиптештериңиз айтып жүрүштү, бирок мунун экинчи жагы жөнүндө сурагым келип атат. Саясатчылардын арасында, ошол эле жогорку кеңештеги сиздин кесиптештериңиздин арасында Төрөбай Закирович азыркы бийликтин негизги фавориттеринин бири деп айтып коюшат экен да. Бул чынбы? Жок, эми мындай кандай десек, биз эми айтып атпаймынбы, жогорку кеңештеги депутаттарга ар ким ар түрдүү сын пикирлерди, же болбосо өзүнүн оюн, же болбосо өзүнүн баасын баягы берип калышы мүмкүн да. Мен жогорку кеңеште баягы бир комитеттин төрагасы болбосом, же болбосо бир фракциянын лидери болбосом, анан кийин бизге мындай бирок бийликте жок туруп эле, кызматта болбой туруп эле таасир көрсөтсө болот да. Андай деле, бирок таасир көрсөтөсүн эгерде мыйзам чыгарууда, же болбосо ошол мыйзам чыгарууда негиздеп берген нерселери мыйзамга эгерде каршы боло турган болсо, өзүңүн билимиң болсо, колдон келишинче ошол өзүнүн жолун көрсөтүп коюуга ал дагы бир негиздеме менен болуш керек да. Негиздеме бул мыйзамдар менен болот да. Ошондуктан мен ойлойм, андай деле таасиримди күчөтөйүн деген оюм жок. Анан кийин бул таасирлүү дегенде эле бул туура эмес болсо керек. Кээ бир учурда баягы президент, же болбосо өкмөт, премьер-министр, же болбосо спикердин астынан ошол баягы мамилеси кичине алыстатуу үчүн ар түрдүү баягы ушак айыңдар чыгарып коюшу да мүмкүн да. Азыр парламенттеги КСДП фракциясынын дээрлик көпчүлүгү президент жүргүзүп аткан саясатты мындай колдоп жаткандыгын коомчулук байкап көрүп жатат. Ошол эле учурда ошол эле депутаттар тарабынан мурунку президенттин дарегине, анын баягы жакын санаалаштары, үзөңгүлөштөрүнө карата бир топко ачуу сын пикирлерди айттыңыздар. Демек бул жерде ортодо баягы КСДПнын жогорку кеңештеги фракциянын толугу менен КСДПнын партиянын мүчөлөрү болбой калды деп айтсак болобу анда? Эми биз бул жерден бирдекени аныктап алышыбыз керек да. Мисалы үчүн ошол экс-президент дагы, азыркы иштеп аткан президентибиз дагы бир партиянын мүчөсү.
алар дагы ошол партиянын ичиндеги президент болгондон кийин токтотту да анан мүчөсү болгондо учурунда. Анан кийин ошол Сооронбай Шарипович учурунда мисалы үчүн ошол КСДП партиясынын съезди менен өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп, ошо политсоветтен биз жактырып, мен ошо политсоветтин мүчөсү болуп турганмын. Анан кийин чыкканда, анан бул ошол учурдагы мисалы үчүн КСДП партиясынын түптөлүшүнө өзүнүн салымын кошкон эки киши. Экөө тең өтө таасирлүү киши болгон. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер 2010-жылкы негизги революция болгондо дагы өздөрүнүн экөөнүн таасири эки жакта мындай тийип турганда, ошондуктан бул баягы КСДПны күчөтүүдө экөө тең чоң салымдарды кошкон да. Ошондуктан кээ бир учурда баягы СДПК партиясынын ичиндеги же болбосо фракциянын ичиндеги ынтымак кетиптир десе, мен кээ бир учурда мындай кошула бербейт элем да. Эми бир кишинин оюн колдоп коюп, экинчи киши бир депутат экинчи кишинин оюн колдоп кое турган болсо, бул бөлүнүп кетти деген пикир болбош керек да. Бул деген партия деген өзүңүздөр билесиздер, баягы дүйнө жүзүнүн практикасында болуп келет экен. Мисалы үчүн өзүңүздөр Кыргызстандын ичинде дагы таасирлүү саясатчыларды же болбосо премьер-министрлердин мурдагысын алып карай турган болсок, мисалы үчүн 2007-жылдары баягы Өмүрбек Токтогулович Бабанов ошо КСДП партиясынын биринчи баягы башында, тизменин башында туруп, штабын жетектеп, ошол депутатка келейин деп, кийин анан кийин Казакстандын жарандыгы жөнүндө ушундай маселе чыгып калып, кийин анан ошону таштап, ордунан Роза Исаховна келип депутат болуп калган да. Андан кийинки маселе болсо, баягы Темир Сариев учурунда СДПК партиясынын ошо мүчөсү болгон. Акылбек Жапаров мисалы үчүн өзүнүн СДПК партиясынын ошол мүчөсү болгон. Ошондуктан бул партиянын ичинде баягы ар түрдүү саясаттар жүрүп кете бериши мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө КСДП фракциясынын ичинде эгерде сарасеп салып карап көрсөңүздөр, 5-чакырылышта мисалы үчүн кээ бир депутаттар Намыс фракциясынын мүчөсү болуп жүргөн, кээ бир жарандар баягы Республика партиясы мүчөсү болуп жүргөн кишилер да бизге депутат болуп келди. Анан кээ бирлери Ата журт партиясында мисалы үчүн депутат болуп келген депутаттар келип, ошол КСДПга келип кошулду да. Бул процесс дайыма жүрө берет. Анан кийин бир партияны түбөлүктүү жүрөгүнө сактап алып, баягына чейин кеткен бул мүмкүн эмес болушу керек. Анан сырткы саясатты эгерде карап көрө турган болсок, мисалы үчүн тарыхтагы Черчилль жөнүндө эгерде билесиздер да, кандай маалыматыңыздар болсо керек, ал киши 8 жолу өзүнүн партиясын алмаштырган да. Ошондуктан демек бул сиздин оюңуз боюнча мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Мыйзам ченемдүү эле нерсе болушу мүмкүн. Демек анда жогорку кеңештеги КСДП фракциясындагы депутаттар кийинки шайлоодо парламенттик башка партиялардан бул жүздөрдү көрсө, мындай таң калыштын кажети жок, э? Бул эми таң калуу азыр эле 120 депутаттын ичинен, мисалы үчүн лидерлерди эгерде салыштырып карап көрсөңүздөр, мурда кандай партияда болгон, азыр кайсы партияда жүрөт. Ошондуктан бул жерде таң калыштын кереги жок. Жогорку кеңеште 5-чакырылышта сиз вице-спикер болуп жүрдүңүз. Потенциалыңыз спикерликке жетет беле же бул боюнча мындай оюңуз кандай? Анткени сиздин көрсөтө турган парламентте кесиптештериңиз деле бар эле да. Эми мен өзүм кемчилдиктеримди дайыма карап турган, орусча айтканда самокритичный деп коет го, өзүм инсанмын. Анан кийин мен өзүм кыйынмын деп айтуудан дагы баягы алысмын. Ошондуктан менин жеке ишмердүүлүгүмө жараша, мисалы үчүн ошол 5-чакырылышта бир 37ге жакын мыйзам долбоорлорун жазыппыз. Анын ичинден 1-2 мыйзамыбыз ушул коомго өтө чоң бир таасир берди. Же болбосо ар бир шаарда, биздин мамлекетибизде чоң шаарларда ошол биздин мыйзамыбыз көрүндү десем болот да. Байкады болсо, жөнөкөй жарандагы байкады да. Ошол мен ошого мындай өтө суктанам. Анан кийин бул туура болду, көптөгөн үй бүлөлөр сакталып калды дегендей. Анан мисалы үчүн ошол учурдагы төраганын орун басары болуп иштегениме ага дагы коомчулук өзүнүн баасын берет да. Биздин шайлоочулар өзүнүн баасын берет. Анан кийин кээ бир учурда көпчүлүк жерде
эми ар түрдүү сөздөр болуп калышы мүмкүн. Менин көзүмө баары эле жакшы иштедиң дегендей айтат да, бирок биз ушул жетиштүү, биз оюбузду, максатыбызга толук кандуу жеттик. Анан кийин мен ушул эң күчтүү өзүңүздү келечекте спикер катары көрө аласызбы анда, жок? Эми менде мындай бир амбиция жок. Мен келечекте ушул вице спикер болоордун астында мен өзүм 36 жашымда депутат болдум. 37 жашымда мени вице спикерликке ошол Эгемберди Эрматов деген эл акыны бар эле, ошол киши сунуштап калган экен. Ошол учурда дагы менде вице спикер болуу амбициясы жок болчу да, мен өзүмдү ал жерге тартыктуумун деп эсептөөчү эмесмин да. Эмне үчүн дегенде саясатка бир эле жыл болсо, кантип эле ушул төраганын орун басары болуп мен иштеп калайын деп өзүм кичине тартынгам. Бирок ошол жерде рахмат, ошол бир канча депутаттар, ошол учурда 26 депутат болчу, алардын көпчүлүгү келип, ошол көпчүлүгү да 26нан көпчүлүгү менин кабинетиме кирип туруп, сен тартыктуу иштей аласың деп, анан кийин өздөрү көрсөткөн. Бирок ошол барганда ал жерде өтө оор болгон. Анан кийин биз болсо ошол жерде регламент, депутаттын статусу жөнүндө мыйзамды, баш мыйзамыбызды толук кандуу кайрадан окуп, ушул кетүүгө, анан ошонун үстүндө иштөөгө баягы туура келди дагы. Анан кийин Кудайга шүгүр, өзү коомчулук туура эле баа берди окшойт. Өзүм мисалы үчүн мурдага караганда результаттарыбызды азыр мен көрүп турам, кичине башкача, жакшыраак болгондой болуп сезилип атат мага. Сиз мына 8 жылдан бери эл өкүлү болуп келатасыз. Саясатка быштыңызбы? Саясий интригаларга, оюндарды уюштурууга мындай аракетиңиз канчалык экен? Эми саясий интригалар эмес, бул жерде биз дайыма баягы саясатка быштымбы, бышпадымбы деп мен толук айта албайм да. Бирок азырга чейин баягы ишенче керекмин. Кээ бир адамдардын айткан сөзүнө ишенем. Анан кийин кээ бир учурда алданып калам. Алданган учурда дагы мен өкүнбөйм. Ар бир адам, мисалы үчүн бул орустар айтмакчы, век живи, век учись дегендей, бир адамдын ички сырын билиш үчүн бир канча пут баягы туз жеш керек да. Анан кийин ар бир адамда кээ бир учурда адам өздөрүнүн аракети менен кылган нерсеси менен өзүнүн баягы жүзүн көрсөтүп кете берет да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы толук кандуу быштым, өтө күчтүү саясатчы болуп калдым. Анан кийин акылыма, билимим бардыгы жетишип калды. Билимдин, илимдин туу чокусуна жетип алдым дегенде мен алысмын. Мен окуй турган, үйрөнө турган, анан кийин жашоомдо көп нерсе турат. Мен болгон азыр 44 жаштамын. Кудай буйруса алдыбызда максаттарыбыз бар, жакшы ийгиликтерге жетишейин деген. Угармандардын эсине салып өтөйүн. Кечээ, бүгүн, эртең программасынын бул жолку мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төрөбай Зулпукаров. Төрөбай мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда түштүк, түндүк бөлүнүүсүнө абдан каршы турарын, бул өтө опурталдуу экендигин белгиледи. Бирок бир топ азыркы бийликтин оппоненттери тарабынан Кыргызстанда мындай кадр коюуда, кадр тандоодо кайрадан эле түндүк түштүк маселеси оркоюп чыга калып атат деп мүнөздөп атат. Сиз муну байкап атасызбы? Эгер ошол оппоненттердин айтканы чын болсо, анда муну кантип жөнгө салуу керек? Бул өзү негизи түндүк түштүк маселеси карапайым эл үчүн кереги жок да. Мисалы үчүн мен келинчегим өзү чүйдөн болот, өзүм оштон болом. Мага дагы келинчегиме да, мен балдарыма дагы бул баягы апасын жек көрүү же атасын жек көрүү деген бул түшүнүк кичине туура эмес болсо керек да. Бунун баарын саясатчылар жасайт. Ошондуктан баягы Сооронбай Шарипович өзү дагы бир жерде ушкуй курукта бир айтты эле. Бизгечи мен туура өзүм Каракулжада туулуп өстүм. Анан кийин көп жерде чоңойдум, окудум. Бирок ошол бүгүнкү күндө баягы Каракулжалык болсом мурда, бүгүн мен кыргызстандык болушум керек. Ошон үчүн мен өзүмдүн жүрөгүмдөгү болгон, өзүм кичи мекениме болгон шүй, өзүм мекениме болгон шүйнүн баары таразыга салгандай так, анан кийин даана болуп көрүнүп туруш керек депчи. Анан кийин мен эгерде мындай карап көрсөм, Сооронбай Шариповичтин бүгүнкү кадрдык саясатында баягы ушул трибалистик же болбосо жердешчилик нерселер көрүнгөн жок да. Анан ал кишинин өзүнүн дагы баягы оюнда, пикиринде да мындай нерсе болбосо керек деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде баягы
Негедир Сооронбай Шариповичти мисалы үчүн Ысык көлдө, Нарында жакшы көрөт. Өзүңүздөр барыңыздар эле байкап жүрсөңүздөр керек да. Бизде анан кыргыздарда баягы уруучулук деген бар. Анан бизде 3 канат бар да, оң канат, сол канат, анан кийин ичкиликте. Ушул нерселерге дагы анча көңүл бурбаган киши болуп эсептелет экен да. Эми азыр жеке менин көз карашым боюнча бул кадрдык саясатта мындай ажырымды мен байкаганым жок. Бирок ошол эле учурда бул баягы түндүк түштүк балансын сактоого биз өзгөчө көңүл бура турган бир кырдаал жаралып калыптыр да. Бул дагы өз негизи бир жагынан жаман да. Эгерде бир тармакта профессионал муну сиз эмнеден байкап атасыз? Кадр тандоодобу? Кадр тандоодо бул эми баягы демократия деп 27 жылдын ичинде демократиянын туу чокусуна жетип, маданиятын түшүнө албай, анан кийин кээ бир учурда ушул эчтеке арга таппай калганда ушул жогору жакта бийликте дестабилизацияны куруш, буруш үчүн, жасаш үчүн ушул темаларды көтөргөндөн уялбагандан уялыш керек болуп калып атат да. Ошондуктан мен ойлойм бул бизде түндүктө да түштүктө дагы татыктуу инсандар, татыктуу кадрлар жетишет. Эгерде бул түндүк түштүктө бөлгөн киши бул бир эле кыргыз элинин эмес, жалпы кыргызстандыктан душман болуп эсептелет да. Ошондуктан бул нерсеге өзгөчө бир көңүл бурат го деген ойдомун. Кадр тандоо деп айтып калдыңыз. Мына азыркы өкмөттүн курамын тандоодо парламент, өкмөт дагы өтө мындай шашылыш чечимдерди кабыл алды деп коомчулук, ошол эле эксперттер чөйрөсү белгилеп атат. Өкмөттүн потенциалына кандай баа бересиз? Же вакыт керек дейсиздер? Мындайда 2010 жылы биз ушул парламент президенттик башкаруу системасына өткөнбүз да. Анан эгерде мында 2015-жылы, 2010-жылкы парламенттик шайлоодо эгерде мында карап көрсөк, бир дагы партия абсолюттук көпчүлүктү алган жок. Эгерде кайсы бир партия жалпы шайлоочулардын 50ден ашык пайыз депутаттардын шайлоочулардын добушун алганда, бул 65 депутат менен баягы жалгыз бир партия бир өкмөттү түзгөнгө мүмкүнчүлүгү болот эле. Бул учурда мисалы үчүн анын саясий көз карашына же болбосо жерине карабастан бизде баягы кандай десек, чыныгы баягы өзүнүн күчтүү кадрлар тандаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк да. Азыр бүгүнкү күндө кандай? 6 фракция өттү. Анын ичинен 4 фракция бүгүнкү күндө коалициялык көпчүлүк түзүп турат. Эң чоң фракция бул СДПК фракциясы, 38 депутат. 38 депутат мисалы үчүн жалпы өкмөттү түзүүгө мындай күчү да жетпейт да. Бизде кээ бир мыйзамдар өкмөт тарабынан демилгенет, ал мыйзамдарды жогорку кеңешке алып келгенде бул 80 добуш менен кабыл алыныш керек конституциялык мыйзамдар да. Ошондуктан жогору жакта айтылгандай, өкмөт башчы өзү жалгыз команда түзө албайт. Аны коалициялык көпчүлүк түзүп берет. Ал мыйзамдык жактарычы, бирок кандай карайсыз? Потенциалы барбы азыр өкмөт ушул абалда? Жок, бүгүнкү күндө иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүктү биз түзүп бердик. Ал учурда коалициялык көпчүлүктө дагы биз акыркы конституцияны өзгөртүүсүндө дагы биз өкмөткө мындай жакшы эле ыйгарым укуктарды бергенбиз да. Коалиция өзү өкмөттүн курамын, структурасын бекитип берет. Бирок ошол эле учурда эгерде иштей албай турган болсо, аны негиздеп туруп, премьер-министр баягы ар бир өкмөт мүчөсүн жумуштан кетирүүгө өзүнө укук бергенбиз. Мурда президентке сунуштайт эле. Азыр премьер-министр өзү кетиргенге мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Ошондуктан бул потенциалдарды сөзсүз баягы өзүнүн ыйгарым укуктарына сөзсүз колдонгонго аракет кылыш керек да. Ошон үчүн алып кете алат го деген чоң үмүттөбүз, иштеп кетсин. Эгер жаңылбасам, ошол учурдагы массалык маалымат каражаттарында Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерди көрсөтүлүп атканда бир топтордун ысымдары айтылды эле. Ошондо сизге журналисттер кайрылып, мисалы Сапар Исаковдун потенциалы кандай десе, жаш, аракетчил жана башка деп ал жөнүндө жакшы пикириңизди айткан элеңиз. Ал эми мына соңку Бишкек жылуулук электр борборунун ишине байланыштуу бир топ чиновниктердин жүздөрү ачылды көрүнөт. Ал боюнча учурунда парламент айтты. Бүгүн ошол учурдагы бааңызга, байкооңуздан жаңылгандыгыңызды сезесизби же азыр деле
Кандай ой Өтө жакшы суроо. Сапар Исаковго мен бүгүн дагы оюм жакшы. Бирок биз оюбуз жакшы, саналаш же достош бир киши мыйзам бузуп кала турган болсо аны мактап жатып калбашыбыз керек да. Мына өзүңүздөр билесиздер, Сингапурдун мурдагы президенти Ли Куан Ю жөнүндө көп мындай легендаларды айтып жүрөт. Анын негизги девизи кандай болгон билесизби? Ал айткан: эгерде коррупция менен күрөшөм дей турган болсоң, эртең жаныңдагы досуңдун камалышына, жакын тууганын камалышына сен даяр бол, ошондо гана коррупция менен күрөшө алабыз деп. Эгерде Сапар Исаковго жөнүндө мен жакшы ой пикир айтып, жакшы пикирде болсом, эгерде анын кылмышы сот аркылуу аныктала турган болсо, аны жакшы деп мактап, тырышып жатып калбашыбыз керек да. Ошондуктан биз коррупция менен күрөшүүдө мисалы үчүн бардыгы даяр болушубуз керек. Эгерде бүгүнкү күндө Сапар Исаковдун баягы өзүнүн кылмышы аныктала элек, кылмышка шектүү болуп бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат, анан кийин буну аныктай турган болгон бул сот. Эгерде сот аркылуу анын ошол коррупцияга аралашканы аныктала турган болсо, ошондо гана менин ой пикирим өзгөрүшү мүмкүн да. Сен жаман киши экенсиң депчи. Ага чейин азыр мен жакшы ойдом. Ал бул бир жаман кыйынчылык, ушундай жаман нерсе болду. Мен ага жамандык каалабайм, макталып кетишин каалайм. Бирок мыйзам менен акталыш керек. Өзү ошол базасы, доказательный базаларды алып келип, ошол күчтүү адвокаттарды алып акталып кетишин да каалайм. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө бүгүн кылмышка шектелген кишилердин баарын кылмышкер же болсом коррупционер деп айтууга бир дагы журналистке дагы, депутатка дагы, саясатчыга дагы укук берилген эмес да. Айтыңызчы, ушул бир топ баягы стратегиялык маанилүү объектилер боюнча кайрадан карап чыгуу, текшерүү маселеси мына ошол эле сиздер, кесиптештериңиздер парламентте байма-бай көтөрө баштады да. Анан социалдык түйүндөрдүн деле активдүү колдонуучусу катары сиз коомчулуктун пикирин көрүп, окуп, таанышып атсаңыз керек. Мурунку ажонун жоопкерчилик маселеси дагы каралышы керектигин айта баштады. Бул боюнча жеке сизде пикир кандай? Эми биз бирдекени билип коюшубуз керек да. Мен жогору жакта айтып кеттим. Ошол бизде бийлик бутактары бар. Ошол бийлик бутактары бар: аткаруу бийлиги, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Ар бир бийлик бутагы өзүнүн ыйгарым укуктарын, өзүнүн милдеттерине жараша иш алып барса, мындай нерселер чыкмак эмес да. Анан кээ бир учурда мисалы үчүн ошол учурдагы баягы таасирдин аркасында баягы үстүнөн команда берип же болбосо ушул аткаруу бийлигине түз көрсөтмө берип турган болсо, ал бул туура эмес көрүнүш болуп калат экен да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал ким болсун, мурдагы биздин президентибизби же болбосо баягы мыйзам алдында баягы мыйзам кандай боло турган болсо ошого карап туруп жоопкерчиликти алыш керек да. Анан президенттин кол тийбестиги же болбосо экс президенттердин кол тийбестиги жөнүндө азыр маселе каралып атат. Аны дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңеште дагы сунушталып, ал сунуштарга мисалы үчүн көпчүлүк депутаттар колдоо өтүп кетти да. Ошол жерде сунушту дагы туура эмес берилип калган. Өзүнө негизи жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен комитетке экс президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелегиле деген баягы тапшырма берилип атат да. Өз негизи бизде регламентте, конституцияда кандай добуш бердиңиз эле? Туура эмес. Эмне үчүн дегенде бул жерде парламент, жогорку кеңеш, анан комитет мыйзам демилгелебейт. Мыйзамды кабыл алат. Мыйзам демилгелөө укугу бул жогорку кеңештин депутаттарында 10 000 шайлоочуда, анан кийин өкмөттө укук берилген да. Ошондуктан биздин ошол чыгарган токтом регламентке, конституцияга каршы келет да. Ошондуктан мен ал жерде айтканмын. Мен сунуш берген депутаттарга бул биздин мыйзамдарга туура келбейт. Ошондуктан демилгелей турган болсоңор демилгелегиле. Силер депутатсыңар депчи ошого мен каршы добуш бергем. Эмне үчүн дегенде процедура бузулган да. Азыр мурунку президент менен кийин баягы ушул бир топ чуулган иштер башталганга чейинби же андан кийинби мындай жеке пикирлешип көрдүңүзбү? Жолуга алдыңызбы? Мен жолугушканым жок.
ушул февраль айында бир жолу жолугушканмын. Ошондон кийин жолугушканым жок. Азыркы президент менен дагы 1-2 жолу жолугушуп калдым. Андан кийин биз өзүбүз жогорку кеңештин өзүбүздүн жумушубуз менен элекпиз да. Ошондуктан эгерде чакырса барып жолугушуп келгенге даярбыз. Мурунку президент менен болгон жолугушуңузда кандай сөз болгондугу мүмкүн азыр бизди угуп аткан угармандар үчүн өзгөчө кызык болуш керек. Ал учурда эми ар түрдүү сөздөр болду. Ортодогу негизги баягы парламентке таарыныш болдубу? Парламентке болгон жок таарыныштар ал учурда андай эмес эле. Ой пикирлери бирге эле болчу да. Ал учурда мындай жеке баягы партиялык негизги саясат өкмөттүн ишмердүүлүгү жөнүндө анча-мынча маселе жөнүндө эметкенбиз. Ал февраль айында Сооронбай Шарипович менен Алмаз Шариповичтин ортосунда мамиле жакшы эле болчу да. Анан кийин кырдаал күчөдү, кичине тирештер башталды. Ачык эле да муну жашырып эмне. Андан кийин негизгиси баягы өкмөт аткаруу бийлиги. Анан 2017-жыл 1-декабрдан баштап мен ыйгарым укугум күчөп кетиптир. Анан кийин мен ушул нерсенин аркасында мен өзүм каалагандай саясат жүргүзөм деген дагы бул туура эмес да. Бизде ушул конституцияда бардык бийлик бутактарынын баягы салмагын мындай аныктап койгон экен да. Ошон үчүн бир бийлик бутагы өзүнчө суурулуп, баарына диктатура жүргүзгөнгө күчү жетпейт экен да. Ошондуктан акыркы Сооронбай Шариповичтин чечимине мисалы үчүн каршы чечимдерди аткаруу бийлиги жасай баштады. Азыр эле өзүңүз белгилеп өтпөдүңүзбү? Мына мурунку президент ушул бир топ баягы маанилүү чечимдерди өкмөттүн тиешелүү структуралары чечип тактап келгенден кийин өзүм кабыл алчумун деп билдирүү жасады. Баягы өзүнүн маалымат каражаттары аркылуу жасады. Ушул жерде ал бардыгын өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алып аткандыгы үчүн эң жок дегенде юридикалык болбосо дагы моралдык жоопкерчиликти алышы керекпи? Сиздин пикир кандай? Эми конституция боюнча президент негизги коопсуздукка, идеологияга жооп берет. Өкмөт бул негизги мыйзам аткарышына жооп бериш керек. Чарбалык маселелерге жооп бериш керек. Жогорку кеңеш мыйзам чыгарууга, мыйзам аткарышын контролдоого жооп бериш керек да. Эгерде ушул ыйгарым укуктардан кайсы бир, мисалы үчүн бийлик бутагы өзүнүн ашыкча пайдалана турган болсо, бул өзү негизи туура эмес да. Ошондуктан туура баш мыйзамыбызда президент мамлекет башчы болуп эсептелет. Негизги баягы Кыргыз Республикасынын атынан республиканын ичинде жана сыртында сүйлөгөнгө биз эбегейси чоң укуктарды бергенбиз да. Ошондуктан бул жерде сөзсүз кээ бир учурда мамлекет башчы мамлекетте болуп аткан чоң баягы иштерден кабардар болуп туруш керек, жоопкерчиликти дагы алыш керек. Элди аралап жүрсөң бир топ пикирлерди угат экенбиз. Ошондо көпчүлүк айтып атат, мына мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы тирештин же болбосо мамиленин начарлап кетишинин пайдалуу жагы көп. Анткени анын тегерегиндеги коррупцияга мындай шектелгендерди кармоого мүмкүнчүлүк болот десе, айрымдары жок, бул Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө шек келтирет. Бизде мындай бөлүнүп жарылуучулук болуп кетпес бекен, ошон үчүн экөө элдешиши керек деген ойду айтышат да. Анан сиз деле бул ойлорду угуп жатсаңыз керек, жеке өзүңүз кандай ойдосуз? Өзү негизи элдешип бир позицияда болуп, мамлекеттин тынчтыгы үчүн эки бир чоң саясий күчтөр өзүнүн салымын кошсо жакшы болмок да. Бирок баары ошол мыйзам чегинде болуш керек. Кайсы бир учурда кимге жакын болбосун, эгерде мыйзам буза турган болсо, аларды коргогондун, мисалы үчүн актагандын кереги жок да. Азыр мына кылмыш иши козголгон, коррупциялык баягы жолдор менен козголгон кылмыш иштердин баары аягына чейин чыгыш керек. Ошол эле учурда мисалы үчүн баягы мурда президент экс-президенттин учурунда иштеп аткан соттор да көп жүргүчү. Ошол соттордун чечимине биз күтүшүбүз керек да. Ошондуктан мен ынтымакка чакыргам. Эки тарапты да ынтымакка чакырдым. Мен үчүн дегенде биз бир партиядан чыкканбыз, бир партиянын лидерлери болушкан. Анан кийин мен өзүм ынтымакка чакырган туура. Анан Кыргызда өзүңүздөр билесиздер, дайыма биз тынчтыкты каалайбыз да. Ошондуктан акыркы учурларда 2 жолу революция болду. Анан бүгүнкү күндө ошондой бир зыян
мамлекетибизди артка тартты да. 2 жолку революциядан биз эмне таптык? Канчалаган балдарыбыздын көз жашы, канчалаган жаны кетти, каны кетти дегендей, энелердин көз жашы төгүлдү. Мындай нерсеге барбашыбыз керек. Ошондуктан бирок коррупция менен күрөшүү жүрүш керек бардык жердечи. Анан алдын ала да жүрүш керек да. Биз коррупция менен күрөшүүдө бүгүнкү күндө коррупция жасагандар менен күрөшүп атабыз да. Алдындагы алууга аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, биздеги бүгүнкү күндөгү баягы бизнес структурасы, салык саясаты, ошондой эле бажы саясаты ачыкка чыгыш керек да. Ошондо гана бизде баягы чыныгы коррупциянын алдын алуу аракеттери болду. Канча көмүшкө экономика боло турган болсо, коррупциялык схемалар ошончолук күчүнө кире берет да. Ошондуктан бизде салык төлөөчүлөр дагы мыйзамдуу салыктарын төлөп, баягы бажыда дагы ошол растаможкалар ошол туура эгерде болуп тура турган болсо, биздеги мисалы үчүн ушул кайсы бизнес структуралар болбосун өзүнүн жумушун мыйзамасында так аткара баштай турган болсо, биз көмүшкөдөн чыкканга дагы жарандарыбыз жардам бериш керек деген ойдомун. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров кечээ бүгүн эртең программасынын мейманы. Төрөбай мырза, мына өзүңүз билгендей эле Бишкек жылуу электр борбору сыяктуу бир топ иштерде парламенттик комиссия түзүлүп, ал ийгиликтүү иштеди. Эми жакындан бери мурунку президенттин ысымына көбүрөөк аталган иштер четинен чыга баштады. Бул болсо Сомалиге берилип кетти ижарага деген 4 тик учактын жагдайы боюнча. Азыр массалык маалымат каражаттарынын ар кандай пикирлери жарыялана баштады. Бул боюнча жеке оюңуз кандай? Мүмкүн бул маселенин дагы чын бышыгын иликтей турган депутаттык комиссия түзүү зарылчылыгы барбы анда? Бизде жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлсө, аны биз жаман көрбөшүбүз керек да. Мурдагы депутаттык комиссиялар түзүлүп аягына чейин баягы өзүнүн чечимдерине чыкканда бир жок болуп кеткен комиссиялар дагы болгон да. Ошон үчүн чечимдерин аларга бийлик таасир этип койгон да энди. Бийлик таасир этиш да мүмкүн. Анан кийин же болбосо ошол учурунда баягы ошол маселе өзүнүн маанилүүлүгүн жоңотуп калгандан кийин дагы баягы комиссиялар иштебей коюп, же болбосо ошол комиссиянын мүчөлөрү кворум уюштура албай, бизде регламент боюнча комиссия 1 айга, андан кийин 3 айга чейин чойгонго убакыт бар. Андан ары чойгонго ошол жалпы парламенттин чечими менен баягы узарат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жердеги комиссиянын түзүлүшү эгерде түзүлө турган болсо, мен макул деп добуш бермекмин. Эмне үчүн дегенде, бизде кандай эгерде бул дагы коррупциялык иштерге шек жаратуу да. Бул келечекте бул иштерди сөзсүз баягы укук коргоо органдары текшерип чыгыш керек да. Өз негизи бул нерселерди баягы жогорку кеңештин депутаттардын арасында ар түрдүү саясий пикирдеги адамдар бар да. Ошон үчүн бул комиссиянын түзүлүшүнө элдер көбүрөөк ошон үчүн кызыктар да. Бизде негизи бул ишти укук коргоо органдары жүргүзүш керек да. Анан кийин мен ойлойм, эгерде түзүлө турган болсо, бул туура эле болот. Мына ТЭЦ боюнча дагы комиссиянын түзүлүшүнө мен баягы өзүмдүн макул деген добушумду бергенмин. Анан кийин ошол комиссиянын түзүлүшүн өзүм каалаганмын, чуркаганбыз. Анан кийин көпчүлүк баягы тирешүүлөр ушул ТЭЦтин аркасынан болду окшойт да. Биздеги баягы көз караштардын айрылышы ушу жерден башталды. Бул тик учак маселесинде дагы комиссия түзүлүш керек экен да. Комиссия эгерде жок, комиссия түзсө да болот. Эгерде керек боло турган болсо түзүшүбүз керек. Негизги буну комиссияны күтпөйлү укук коргоо органдары бул нерселер айтылгандан кийин өзүнүн ишмердигин жасаш керек. Алар ушун үчүн иштешип атат да. Бүгүнкү күндө экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы бар. Анан кийин ГКМБнын астында ошол АКС деген бар. Алар иштеш керек да. Прокуратура деген бар. Алардын иштешин, мыйзамдын иштешин биз жогорку кеңеште тармактык комитет бар. Ал аркылуу дагы талап кылсак болот. Эгерде маселе жылбай кое турган болсо, же болбосо бул маселенин аягына чейин чыгышына бир шектүү күчтөр эгерде аракет кыла баштай турган болсо, анда депутаттык комиссия
түзгөнгө баягы мажбур болуп калышыбыз мүмкүн. Депутаттык комиссия демекчи, ошол кандайдыр бир Кыргызстандын тарыхы үчүн өзгөчө бир маанилүү маселелер жарала калганда эл өкүлдөрү кожоюн издеп калат деген ойду өткөндө сиздердин бир кесиптешиңиздер белгилеп өттү эле. Бул ойго кошуласызбы? Азыр парламентте сиздин кесиптешиңиз Асылбек Жээнбековдун таасири канчалык? Асылбек Жээнбеков, эми өзүңүздөр билесиздер, баягы парламентте таасир жаратайын дегенден мындай аракети да жоголуп кетти. Ал киши мурда бар беле? Аракет дагы мурда бар болчу, эмне үчүн дегенде төрага болуп. Бул качанга чейин? Спикер кезинде? Спикер болуп турганда, жалпы жогорку кеңештин баягы ишин өтө так, даана, туура ошол жогорку кеңештеги негизги реформаларды жашаган бир тарыхый инсан болуп калды да. Эмне үчүн дегенде ошол спикерлердин арасында 2 созывда спикер болуп. Анан кийин эң акыркы учурда кайсы бийлик бутагы болбосун, президенттен башка бийлик бутагында отурган инсандардын көпчүлүгү тез эле кетип калып туруп атпадыбы. Ошондуктан 5 жылга жакын баягы спикер болуп туруу эми ушундай саясий кырдаалда анан кийин курч интригалар менен ар түрдүү көз караштардын кагылышы менен 26 депутат, 120 депутаттын 26 депутаттын бирөө болуп чыкты дагы 120 депутатты башкарып туруу. Же болбосо кийинкинде 38 депутат болду. Ошол 38 депутаттардын ичинен чыгып 120 депутатты башкарып стабилдүү алып кетүү бул оңой нерсе эмес болчу да. Ошондуктан өтө таасири күчтүү инсан болгон. Бирок мына агасы Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин бул кичине жалтак болуп калды десем. Кай жагынан жалтак болуп калды? Кызык ойду айттыңыз. Мисалы үчүн баягы депутаттар менен сүйлөшүүдө кичине баягы кыйыныраак болуп калды окшойт да. Өзү дагы мисалы үчүн комитетке анан кийин сессияларга келет, анан кийин көпчүлүгүндө баягы активдүүлүгүн кичине азайтты окшойт да. Бирок жабык эшик аркасы деген бар да. Жабык эшик аркасы деген мисалы үчүн эми куларда тышкары сүйлөшүүлөр. Канчалык деңгээлде мен өзү таасир берем деген аракетин анча байкаганым жок. Эми ар түрдүү киши бул таасирлүү киши. Же болбосо мурда баягы реформаны башына алган кыргыз саясатында баш көрүнүп калган инсанды сырттан карап деле ошондой көрүнө бериши мүмкүн да. Ошондуктан мындай өзүнүн аракети жок. Эмне үчүн аракет кылыш керек? Жогорку кеңеште мисалы үчүн төрагага эч кандай претензиясы болбосо, жогорку кеңештин лидерлери менен мамилеси жакшы боло турган болсо, бул кишинин ой пикирин мисалы үчүн сөзсүз парламенттин ичинде керек деп айтуудан деле мисалы үчүн биз алыспыз да. Эмне үчүн дегенде Асылбек Шарипович сиз эле парламент бүгүнкү күндө Сооронбай Шариповичти колдоп атпайбы? Анан Асылбек Шарипович кайсы жерден өзүн колдогонун дагы тастыктап анан кийин бир депутаттын үстүнө мындай добуш бер деп айтканга бир кажет деле жок болсо керек да. Биз эми бул Асылбек Шариповичти жаман көрсөтүү ниетинде эле мисалы үчүн же болбосо Сооронбай Шариповичтин жалпы үй бүлөсүн жаман көрсөтүү ниетинде эле мындай айтылып аткан нерселер да. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипович, Асылбек Шарипович башка жакта жүрсө деле мисалы үчүн парламент Сооронбай Шариповичти колдоп атпайбы? Дагы кандай колдоо керек? Ал үчүн обязательно баягы бүгүнкү күндө Асылбек Шариповичтин баягы күчүнүн таасиринин кереги жок. Ошондуктан бул сөздөр мындай суу кечпейт дейм да. Тилекке каршы убакыт аягына чыгып калды. Ошондуктан мен атайын убакыт бөлүп студиябызга келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат сиздерге дагы. Суроолоруңуздарга дайыма мамлекетибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Сиздердин ушул эмгек жамааттарыңыздарга да ийгилик каалап кетем. Рахмат. Рахмат. Бүгүнкү кечээ, бүгүн, эртең же саясат тууралуу ачык талкуубуздун мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төрөбай Зулпукаров болду. Көңүл бөлгөн бардык угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Алдыда бир нече мүнөттөрдөн кийин Күн чекит маалымат талдоо программасы башталат. Сиз толкунда калыңыз.